Mine yakta kömürüm. 20 жыл мурун Тажикстандан көчүп келген Калбүбү Жамилова Акматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо 4 баласы менен жашайт. Убактылуу жайгашкан үй бүлөнүн ал жерде жашап жатканына быйыл 12 жыл болуп калды. Алардын баш калкасына айланган жер кадимки көрүүчүлөр отурчу орундуктардын астындагы чакан 2 бөлмө. Ушу жерге келип охранник болуп, ошо бойдон жашап кеттим ушу жерде. Ошо малда кызым 1 жашар болгон. Экинчи балам жок болчу. Экинчи балам 2009-жылы төрөлгөн. Кийин ушу жерде жашап жүрдүк. Ушинтип жашап келейтаман. Ошол качан жер алсам деймин. Менин да күндөн күнгө ден соолугум кетип атат, жашым кетип атат. Балдарым дагы менин жашоомду кайталабасын, жер алышым керек да. 10 жыл мурун Кыргызстандын жарандыгын алган Калбүбү Жамилова ошол эле жылы турак жай алуу үчүн тиешелүү кызматтардын баарына кайрылган. Бирок 2010-жылы тапшырган документтери жоголуп кеткен. Кийин кайрадан турак жай алуу үчүн документтерин тапшырган. Ошондон бери канчалык аракет кылса да эч кандай жооп болбой жатканын айтат. Ошойдон унутулуп калып кетти. Кийин анан азыркы мэр болду Сарыбашев Талайбек. Анан кийин буга кирдим приемга. Киргенимде, арыз жазып киргенимде жер берилсин деп арызыма кол коюп берди. Департаментке бир балага тайындады, мына ушул эжеге маселесин чечип жер бергиле деп. Ондон бери мына 1 жыл өтүп кетти. Ошо кайра барам, архитектурага тапшырган. Архитектура карта бүтө элек дейт. Качан бүтөт десем, эми тайыны жок, качан бүтүшүнү билбеймин. Азыр стадиондо Калбүбү айымдан сырткары бир үй бүлө жашап жатат. Алар жакында турак жай салып чыгып кетмек болуп жатышат. Ал эми биз сөз кылып жаткан жалгыз бой аял мэрия убадалаган турак жай берилмейинче ушул жерде жашоого аргасыз. Турак жай бөлүштүрүү департаменти болсо убадалаган үй качан берилерин так айта алган жок. Жамилова Калбүбү Жалаловна Ош шаарынын мэриясына 2012-жылы 11-октябрда ошол тиешелүү документтери менен иш кагаздары менен турак жай алуу үчүн тапшырган документтерин. Бирок азыркы учурда ошо Ош шаарынын мэриясы тарабынан ошол турак жай менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү жоктугуна байланыштуу бул эжегинде турак жай менен камсыздоо болбой келет. Ош шаарында турак жайга муктаж болгон жарандардын саны 8000ге жакын. Былтыр 672 үй бүлө турак жай менен камсыз болгон. Анын 192си согуш ардагерлери жана 1-2 топтогу мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Алардын турак жайы акысыз. Ал эми 3 топтогу жарандарга берилген 55 үй 50% төлөм менен алынган турак жайлар. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.